Саламатсыздарбы? Мен Абдухаликова Барно Абдухамедовна. Разаков шаарындагы Алишер Наваи атындагы жалпы билим берүү мектеби диндердин өнүгүү тарыхы предмети мугалими. Мугалим бул жон гана кесип эмес. Бул келечектин миссиясы. Бүгүнкү күндө билим берүү системасында улуттук баалыктарды сактоо, дүйнөлүк билимге умтулуу өзгөчө мааниге ээ. Менин максатым окуучуга динди жон гана маалымат катары эмес, адамзаттын руханий маданиятынын жана улуттук өзөгүбүздүн ажырагыс бөлүгү катары окутуу жана түшүндүрүү. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, унгуга жол жарлыгы улуттук руханий баалуулуктарды сактоо менен дүйнөлүк өнүгүүгө карай кадам таштоону белгилейт. Бул идея менин сабактарымдын негизин түзөт. Менин сабактарымда окуучулар дүйнөлүк диндердин тарыхын, кыргыз элинин руханий маданиятын, сабырдуулукту жана урматтоону үйрөнүшөт. Анткени тарыхты билген адам коомду туура түшүнөт. Мен сабактарымды интерактивдүү жана кызыктуу өткөрүүгө аракет кылам. Заманбап мугалим технологиядан артта калбашы керек. Мен сабактарымда жасалма интеллектти активдүү колдоном. Бул окуучунун кызыгуусунун арттырып, татаал темаларды тез оздоштурууга көмөктөшөт. Технология бул курал, ал эми биздин наркыбыз бул багыт берүүчү компас. Сабактарда томонку ыкмаларды колдонуп келем. Тарихий оюндар, интерактивдүү викториналар, дебат жана талкуулар, үзүлдөө долбоорлору. Бул ыкмалар окуучуларды ой жүгүртүүгө, талдоого, өз оюн эркин айтууга мүмкүнчүлүк берет. Диндердин өнүгүү тарыхы сабагы окуучуларга тарыхты гана эмес, адамдык баалуулуктарды түшүнүүгө жардам берет. Сабакта окуучулар сабырдуулук, урматтоо, маданияттар аралык түшүнүү сыяктуу сапаттарды өнүктүрүшөт. Мен үчүн эң чоң жетишкендик окуучунун билимдүү гана эмес, адептүү инсан болуп өсүшү. Менин педагогикалык философия. Билим бул адамдын аклын гана эмес, жүрөгүн да тарбиялайт. Диндердин өнүгүү тарыхы сабагы аркылуу мен окуучуларды тынчтыкка, сабырдуулукка, жоопкерчиликтүү жаран болууга тарбиялоону максат кылам. Себеби келечек коомду руханий, бай жана билимдүү жаштар гана өнүктүрө алат. Мугалимдин эмгеги бул келечекке салынган чоң салым. Мен 20 жылдык тажрыйбамда ар бир окуучунун жүрөгүндө билимге кызыгуу, улуттук баалыктарга сый, дүйнөгө ачык көз караш пайда болушуна салым кошкум келет. Анткени улуттук тамырын билген муун гана дүйнөлүк бийиктикке жетет.